Православ христиандердин майрамын жаңы жыл деп 1-январда майрамдап жүрөбүз дагы. Бирок ошол учурда эле башка дүйнө биздин ороз айтчы, курман айтты майрамдаган жери жок. Экинчи бир маселе, бул маселени эмне үчүн биз көтөрүп атабыз деген тыйнак чыгып калат да. Биз ошол мусулмандарга, мусулманчылыкты карманам деген адамдарга дин наушна деп көрсөтүп гана берип жатабыз, бирок бирөөгө сен майрамда же майрамдаба деп айткан жерибиз жок. Мисалы үчүн аракты ичпегиле деп айтабыз, арак арам деп айтабыз, бирок бирөөнүн оозунан барып аны жулуп алып же болбосо төгүп салып же болбосо арак сатылган дүкөндө талкалап мародёрлук кылгандагы жерибиз жок. Шарият боюнча мына ушуну кимде ким майрам деп белгилей турган болсо, анда шарият одону бузган болуп эсептелинет. Анан кыргыздын салттары боюнча сүмөлөк же болбосо көжө, түндүк тараптагы, түштүк тараптагы өзбек тажиктеги сүмөлөк, андан кийин арча түтөтүү сыяктуу салттарыбыз, албетте бул бар нерсе. Ал эмес Сахих Бухариде арча түтөтүүнүн сүннөтү айтылат. Жанагыдай бир жаман оорулардан, жанагыдай алас арбалерден калас дегенде, ар кандай бир оорудан калас болуп, какыс болуп, ошондон жакшы болсун деген маани. Анан ошол жанагы Ноорuz болбойт десе, анда сүмөлөк кайнатуу болбойбу, же болбосо арча түтөткөн болбойбу, ысырык салуу болбойбу деген сөздөрдү алып келип, мындай бир туура эмес түшүнүккө туш келип аткандар дагы бар. Ноорuz майрамынын берилүүнүн негизги шан шөкөттөрү бул майрамга 20 күн калганда арпа, буудай өндүрүшүп, сүмөлөк, көжө бышырышкан дейт. Андан тышкары арча түтөтүлөт деп атабыз. Ага чейин болсо адамдар от жагып, ошол отту тегеренип, ошондон секирип дейт, өзүнчө бир ритуалдар болуп тур да. Бул ырымдар каяктан келип чыккан? Мындай да бул кыргыздын үрп-адат каада салтынан келген. Биз мисалы үчүн да курбан айт, ороз айт болгондо биз айткан жокпуз. Бул арабтардын майрамы, муну майрамдабагыла. Кыргыздын да майрамы, себеп дегенде көп кыргыздар ислам динин кармап атат. Аларды биз сыйлашыбыз керек. Анан азыркы убакта туура эмес түшүнүктөр кетип атпайбы? Кыргыздардын дейт 90%-ден ашыгы дейт мусулман дешет. Ал туура эмес. Бүгүн ошол кыргыздардын көбү баптист болуп кетип атат. Иеговага кетип атат. Койчу ар түрдүү диндерге кетип атат. А булар аны айтпайт. Бул айтыш керек да. Эмне үчүн кетип атат? Анткени алар изденип атат. Өзүнүн ата бабасынын түпкү тегин изденип, ошо адашып атат да. А биз ошону адашып бүттүк. Биз убагында, мен мына мусулман динин кармаган кишимин. Мына мечиттердин бардыгын убагында абдан жардам берген кишимин. Бекер. Керек болсо мени тиги центральный мечитке атыбызды жазабыз деген. Убагында кармаганмын дейсиз азырчы? Жок, азыр мен кийин түшүндүм да, бул көрсө менин диним эмес экен. Анткени бул баягы кийинки келген дин экен. Эми ислам дини мына чубак ажы отурат 6-кылымдан бери эле пайда болду да. Нар жагында жок да. 6-кылымга чейин кыргыздын тарыхы бар да. Жанагы булардын эле жанагы сыйынып жүргөн пайгамбарлардын тууганы Берштам деген еврей улутунан болот, окмушту, ошонун эмгеги бар. Кыргыздын тарыхы биздин доорго чейин 4000 жыл деп берет. Эми ошол 6-кылымга чейин кыргыз менен эшек такалап жүрдү. Мына буга чейин 8 март тууралуу, 14 февраль тууралуу аябай майрамдабаш керек деген аябай ачуу пикирлер айтылып келбедиби? Алардын себеби дагы айтылып жатат да, эмне себептен майрамдабаш керек экенинчи. Эгерде биз буга чейин эле сөз болгондой Ноорузду кыргыздын каада салты деп кабыл ала турган болсок, каада салттуу майрам деп кабыл ала турган болсок, демек шариятта уруксат берилиш керек да. Албетте бул же болбосо сиздин пикириңизде Ноорuz бул кыргыздын каада салты эмеспи? Каада салты эмес, кыргыздын каада салты эмес, айтып турганда аты эле такыр бөлөкчө, Ноорuz жаңы күн деген сөз. Экинчиден, ошол кыргыздын каада салты деп айтканыбыз мынакей СССР убагында бул жок эле болуп, Аскар Акаевдин убагында ошол кайрадан козгоп чыгылага чейин ошол жанагы перс маданиятына бизге сиңип калган таасир. Мисалы үчүн кыргызда Үмөт Алы деген аттар бар да. Үмөт Алы деген Алинин үммөтү деген сөз дагы Азирети Алини пайгамбар катары тааныган түшүнүк дагы бул сүнний мусулмандарга туура келбейт. Бирок жанагыдай көчүп коңуп жүргөн элге ар кандай маданият келип кошулуп, азыр деле бизде ар кандай маданият бар да. Америкада окуп келген Американы мисалы үчүн Байсаловго окшогондор же башканы же бул кишиге окшогон адамдар ушинтип теңирчилик жазып атышат. Бирок мен айтат элем, бул Ноорuz бул кыргыздын салтына кошулуп. Ушул чубак ажынын ушул пикирине кошуласыз. Сиз айтып атасыз, Ноорuz бул кыргыздын каада салты. Ноорuz дегенде тарыхтан бери биздин ата бабаларыбыздан бери келе жаткан салт деп атасыз да, салттуу майрам деп. Чубак ажыга могул кептик айтып, кыскача айтып берсем, бул тетир кетип атпайбы? Туура эмес да. Бул берде жөн кишилер жазган жок да. Мына башында кийип отурган калпак кимдин баш кийими сурап берейин. Жооп берчи.
Сиздин башыңызда калпак. Жок, экөөбүздүкү. Кимдин баш кийим? Кыргыздыкы. Кыргыздыкы. Бул эмнени билдирет мына баш кийим? Калпакты билдирет. Анда билбейт экенсиң. Сен эсиңе салып коеюн. Бул калпак кыргыздын нака жанагы ару элдеринин жанагы эң тамгасы болот. Мына калпакты төрткө жарганда маңындай крест пайда болот. Мына ару тамгалар пайда болот. Мына. Бул мына биз күн элинин эң тамгасы болот. Мынакей боз үйдү алып көрүңүз, түндүгү мына боз үйдүн түндүгү. Мына крест ару элдеринин эң тамгасы. Биз ару элдер болобуз. Жанагы Норус деген, жаңы күн деген, улустун күн деген ошол ару элдеринин майрамы. А булар жанагы Курманайт менен Орозайтты кирсе отпайбы? Булар Семит элдеринин майрамы. Семит деген ким? Булар еврейлер менен арабтардын майрамы. Мисалы үчүн Курманайт деген эмне майрам? Мына суроо берейинчи. Жанагы баласын Ибрайым пайгамбар, Авраам, Мустайым дегенде кочкор чырып атат, туурабы? Кай жактан чырды кочкор? Кай жактан? Асмандан. Асмандан. Значит, Аллах асманда экен да. Аллах асманда деген сөз эмес, асмандан түшүргөнү. Угуп туруңуз. Силерден бир нерсе эметкен асманды карап мынтип тилемесиңер. Анткени жараткан биз көктө теңир деп айтабыз, жараткан. Анан ал кимдин майрамы? Жанагы Курманайт. Ал кыргызга вообще эмет кайнаса каны кошулбайт. Себеп дегенде ал жана жөөттөрдүн майрамы, арабтардын. Алар бир туугандар да. Ал эмне майрам? Ал эки еврей аман калды деген майрам. Бир еврей, Авраам деген еврей, баласын муустабай калды деген кубаныч майрамы. Аны булар ошону майрамдагыла дейт. Эме десе, эмне ошо болсундалар. Эмнеси мен аларды майрамдашым керек? А жана орозо майрамы болсо, орозодон кийин аман чыктык. Тиги деген майрам. Мен түшүнүгүм боюнча сиз кайрылуу таратпадыңыз, ошол Нооруз майрамын мусулмандарга айттыңыз да, Нооруз майрамын белгилебегиле деген маанидеги кайрылуу. Ал ага такыр тиешеси жок теңирчилерге. Ал мусулмандарга тиешелүү. Ана экинчиден Чайковскийдин китебин көтөрүп келип, 100 жыл мурда жазылган китепти көтөрүп келип, тарых деп айтып атканда биздин өзүбүздүн тарыхыбыз бар да, өзеки тарыхыбыз бар. Манастан бар, Семетей, Сейтек бар, жана башка нерсе бар. Анан экинчиден, эгерде биздин салтыбызда кайсы бир салтыбыз динге туура эмес келсе, аны карманбайбыз. Себеп дегенде салт кээде жанагыдай туура эмес жүрүм турум негизинен пайда болуп деле салт болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн айта турган болсок, азыр бизге жаңы бир ырым чыкты, ошол барып салтка айланып кетет. Маркумдар өлүп кеткен маркумдардын туулган күнүн эскерип Куран окуу деген Бишкекте пайда болуп атат да. Эгер ушуну тим койсок, барып туруп канча бир жылдан кийин салтка айланып кетиши ыктымал. Ошондуктан акыл эске четтен чыкпаган, адамгерчиликти бузбаган салт, мисалы үчүн ала качуу деген салт бар бизде. Ошону биз жектейбиз, таптакыр туура эмес. Ошол сыяктуу кээ бир салттар келсе, ал динге туура келбес, аны биз аткара албайбыз. Ал эми Нооруз боюнча келгенде эч кандай бул мусулманчылыкка туура келбейт, жана кыргыздын салтына туура келбейт деп биз билебиз ошону. Ноорузду майрамдоонун кайсы ырым-жырымы салтка туура келбейт? Мисалы үчүн 14 февралды мен түшүнөм. Себеби бул жаштарды бузуп атат деп атабыз. А Ноорузда кайсы жери ачып көткөнүбү, сүмөлөп бышырганыбы? Жок, сүмөлөп менен арчаны буга кошпош керек. Биринчиси, пайгамбарыбыз айтып атат, мына ушул Ноорuz жана Мехержан, 21 март жана 21 сентябрь 2 майрамды ордуна Аллах Таала башка майрам берди деп пайгамбарыбыздын өзүнүн сөзү менен ушул жокко чыгарылып атат. Биринчиси. Экинчи маселе, бул күн менен түн теңирген убакыт болуп туруп, күн өзүнүн тактысына келди. Күн өзүнүн болоруна келди, күнгө сыйынгандар. Мен отко сыйынган деген күнгө сыйынган, туура айтты, от күндөн алынган деп. Ошол күнгө сыйынгандардын ошол ибадаты болгондуктан ошолго окшошуп калбоо үчүн тыйылган шарият. Адам ошол Кудайдан башка күнгө сыйынып кетпесин. Күн дагы Кудайдын жараткан махлугу, жаратылган нерсе. Анан ошол күнгө сыйынып, башкага сыйынып, отко сыйынып, ташка сыйынып, анан уйга сыйынып барып олтуруп, адам имандан чыгып кетпесин деген максат камтылган бул жерде. Салт катары ислам динине каршы келген жактары барбы? Нооруз сүмөлөк кайнаткан, жок каршы эмес, ачат түгүн каршы эмес, бирок ошол күндү Нооруз деп белгилеп бирин-бири куттуктаган шариатка туура келбейт. Мухаммед айтты бол дейт. А Мухаммедтин буларда мындай да, булардын дининде жараткан менен адамдын ортосуна адамды коет, ыйык деши. Мына Мухаммедти коюп атат. Талган сөз, андай эмес. Атпайбы? Андай эмес. Теңирчилер ташка сыйынат отко. Өздөрү ташка сыйынып атат. Меккедеги кара таш турат го. Ал сиздин пикириңиз. Жок, барабар айланып атпайбы ошол чуркашып, замзам сууда айланып. Жок. Ошондон алып келип. Как это жок? Анда сыйынбасаңар бергиле Кыргызстанга биз музейге коюп коелук. Жок, андай эмес. Ал сиздин пикириңиз. Сиздин пикириңизди ага сыйынып атасың. Эми сөзгө конок берсеңизчи.
Ал сиз баягыдан бери айтып аткан сөзүңүздүн бардыгы эле уламыштар, жожомоктор жана сиздин пикириңиз. Анан исламда ушундай деп айтып атасыз да. Мен сизге айтып берем. Биз Кабатуллага барабыз, Меккеге таваф кылганы. Бирок кара ташка сыйынуу эмес, Аллах Таала ошондой кылгыла деп буйрук берген үчүн Аллах ошентип буйрук берген, ошон үчүн. Эмне үчүн буйрук берген? Ошо ташка ошо кыяматка барганда тозокко күйгүзүп атканда, о Кудай Таала эмне үчүн бизди айлан деп сиз ошондо сурап аласыз. Кудай Таала эмне үчүн Мухаммед пайгамбар бүт бутпарастарды ыргытып берет да, жана ошол жерден таштарды. Бир гана кара ташты калтырган. Эмне себептен? Биз Кудай Таалам эмнеге буйрук айткан аткарабыз. Кудай Таала мисалы ата-энени сыйла дедиби? Ата-энени сыйлайбыз. Эмне үчүн ата-энени сыйлашыңды айтпайбыз биз? Себеп дегенде бул Кудайдын буйругу, ошондой. Анан Мухаммед пайгамбарга сыйынуу деген жок бизде. Мухаммед айтабыз: Мухаммаду расул ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах абдуху ва расулуху. Мухаммед Аллахтын кулу жана пайгамбар деп айтабыз. Аллахтын китебин бизге түшүндүрүп айтып берген зат бул пайгамбарыбыз. Бирок аны эч кандай касиеттүүлүккө бербейбиз. Пайгамбарга сыйынбайбыз. Пайгамбардан эмнесе сурабайбыз. Аны пайгамбар. Экинчи бир сөз. Сиз мындай демитип көнүп алгансыз да, дайыма мен айттым сизге. Кыргыз улуу эл. Анан кайдагы бир сиз орустун же Чайковский бир жөөттүн китебин алып кел, ушундай деп айтып атасыз. Кыргыздын тарыхынан өзүнүн бир жанагыдай бир озеки эпосторунан ошол Ноорузду белгилеген деп мисалы үчүн таап келсеңиз болор беле. Өзүңүз кыргызмынды башка деп атасыз. Анан 100 жыл мурда китеп таап келип алып эле. Китепти айттым дегениңиз менен кайсы акылга туура келет. Сиз ажы деп аттым. Сиз ажылыкка эмне менен барып келдиңиз Меккеге? Мен ошол жерде 10 жыл окугам. Жок, эмне менен барып келдиңиз? Самолет менен. Самолет менен. Ооба, төө менен барган жок. Угуп туруңуз. Куранда эмне деп жазылып турат? Ажылыкка жөө же арык төөнүн үстүнө баргылап турат. Асилимчи самолет менен ажы болуп турат. Суроо жооп берсин да. Жок, сиз анткени булар жооп бере албайт. Анткени булар элди алдап атпайбы? Жанагы самолетко баягы ажылыкка барасыңар деп элди апарып туруп, ажысыңар деп. Алар ажылар эмес. Алар шайтандын чакыруу менен баргандар. Жалаң ажылыкка бара турган, алар жөө жарык төөнүн үстүнө барып келет. Ошондо ал кыйналып келсе мээзи неме кошулат. Биз бүгүн Ноорузду белгилеш керекпи же белгилеш керекпи деген ошол маалымат болсо качпайсыз. Жок, жанагы Ноорузду кыргыздык экени бир орустун сөзүн айтпай, жөөттүкүн айтпай, бир кыргыздын сөзүн айтып бериңизчи. Сен Мухаммедтиңди жөөтүңдү айтып атпайсың бери келип. Жок, эми сиз кыргыздыкы деп атпайсыз. Мен мусулманчы деп атам. Жок, сенде мен ошо жок болгон үчүн айттым. Далил жок деп айтып атам. Ислам динин айтып атасың. Айтып атам. Ал жөөттүн дини билесиң да. Еврейлердин жөөттүк эмес. Ал сиздин пикириңиз. Мындай кылып ошол жөөттөрдү сыйлап, Иерусалимде кафе ачып отурган жөөттөрдүн акчасын. Мухаммед пайгамбар, Ибраим пайгамбар. Ал сиздин пикириңиз. Жок, урпагыбы? Сиздин пикириңиз. Жок, Ибраимдин урпагы. Өзүңүздүн Ибраим урпагы. Ибраим деген Авраам деген еврей болот. Билесиң да, ким болот? Исхактан башталат. Ким айтты сага? Мен айтып атам сизге. Сиздин сөзүңүздү мендешемизби? Сиз менен мелдешкенге дагы. Кечире дагы болбойт. Билем. Бирок жөөт эмес. Жөөт эмес. Айтып атам. Ноорус кыргыздардыкы эмес десем, сиз кыргыздардыкы деп айтып атасыз. Кана далил айтыңыз, мен далил жок менде. Мен уксаңыз мынакей. Ноорузду эгерде ушул мына бияк чубак ажы айтып атпайбы, ушу Чайковскийдин китебинен башка булактардан ушул Ноорус кыргыз элинин майрамы экенин далилдеп берсеңер дейт да. Эгерде биз ошол Ноорус кыргыз элинин майрамы экенин, када салт экенин далилдесек, демек ислам дини боюнча салтка каршы чыкпайт. Салт болсо каршы чыкпайт. Булардын дини кыргыз элинин үрп адатына каршы. Мына мен суроо берейинчи. Бирок ушуну телевизорго жаздыр. Мына силерде 3-лик, 7-лик, 40, 52 жылдык деген барбы? Жок. Эмнеге жок? А бирок өткүзүп атат булар. Жок. Барып алтын намаз жана Куранды окушуп, жана этти көтөрүп кетип атат. Жылкынын этин жесе болобу? Угуп туруң. Болот. Жок, шариатта жок. Болот. Шариатта жок жылкын. Ой, шариатты мен адис мен. Ача туяк. Мен да адис болуп калдым. Жок. Ача туяк десе болот дейт, чочкодон башка. Жок, андай жок. Жанагыдай болбойт. Жок, андай. Алар болсо, жылкынын этин тимеле өкүртүп жесе. Жок. Кымызын ичсе. Азыр ушундай заман болуп калды бизге. Сахнага чыгып микрофон алып кыйкыргандык эле. Мен азыр дагы берейин, мен айтып берейин. Мындай кылчы, бир-бирден сүйлөйлү. Бир-бирден сүйлөп. Айтып деди. Ой, китептер көп. Мен атайын алып келген жокмун. Балык оосунун санжырасы деген бар. Ал илгерки санжыры. Аерде бар. Закиров дегендин тарыхый санжыры аерде бар. Ошол тууралуу да бүт бардыгы. Аларды мен атайын алып келгеним, булар жанагы Мухаммед пайгамбары жөөт еврей. Мен де ошо жөөттүн тарыхын алып келдим да. Силердин жөөтүңөр мынтип далилдеп атат. Бизди улуу эл деп атат, аруу деп атат. Деп атам да. Ал болсо ошол жерден кармагысы келет. Ал туура эмес. Анан булар мынтип айтат. Манас дейт, ислам динин
мусулман болгон. Мусулман болгон. Анда Манастын анты бар. Минтен анты бар. Аткар басам антымды. Төшү түктүү жер үрсүн. Көкө теңир өзүрсүн. Ооба. Ал Аллах урсун деген жок. Алла Таала деген сөз. Жок. Алла Таала деген сөз. Көкө теңир деп атат. Жок, көкө теңир деген ал Алла сенин Таала Алла деген. Таала. Ошо Алла Таала Манас мусулман болгон. Ал өзү окшоп теңир деген сөздү манипуляция кылып бузган эмес ал деген. Ал өзгөртүп теңирге сыйынам деп туруп тоташка сыйынып, анан каяктагы бир жөөттөрүн китебин көтөрүп келип айткан эмес. Экинчи бир маселе. Шариятыбыз үрп адат салтты колдойт, эгер ошол туура келсе шариятка. Бирок мен айтып атам, Ноорус биздин салтыбыз дагы эмес, биздин улуттук бир өзгөчөлүгүбүз дагы эмес. Ал болгон күндө дагы аны биз колдой албайбыз. Себептен пайгамбар тыйган. Айта турган маселе, мен айтпадымбы, Алла качуу деген салтыбыз бар, ошону шарият четке кагат деп. Мен айтып аткан бул киши баягыдан бери бир эле факттар, кургак факттар жүйө айтып атат. Бул кыргыздардыкы депчи. Кыргыздардыкы болгон күндө дагы аны мусулман катары биз кабыл албайбыз. Себеп дегенде ошол башка бир диндерден, башка бир отко сыйынгандан таасиринен келип калган. Ал эски биздин тарыхыбыз. Аны адигине тагай бийлер, башкалар аны кагып четке кагып, мусулман дин тандап беришкен бизге. Биз ошондон бери мусулманбыз. Анан ушинтип өлүгүндө каттуураак чыгарып кыйкырган менен болбойт. Ал өзү сиздин пикириңиз. Манас кайсы доордо болгон? Сиз сурооңузду мага бербеңиз. Сиз айтып аткан сөздү айттыңыз. Кыргыздын Ноорuz экенин тактап бере албагандан кийин, анан кайра эле суроо деп эле эң жакшы коргонуу ушул атакага өтүш керек деп эле кайра бирдекин айтып. Кыргыздын бүт айткан маалыматыңыздар ката сиздики. Аруу элдердин майрамы экенин мен далилдеп атпаймынбы? Бул аруу элдердин майрамы. Кеп мындай болсо күн 4 күндө жана ошо аруу элдердин майрамы болсо дагы биз аны колдой албайбыз. Колдой албасаңар, болуптур. А сиз майрамдай бериңиз. Майрамдай бериңиз. Биз майрамдайбыз. Мындай да. А сиз мага таңуулаган жана баш мыйзамда, Конституцияда жазылган майрамдар кайсы майрамды майрамдаш керек. Эгерде булар майрамдабаса, жанагыдай жаманатты кылбаш керек да. Мына булардын курман айты, ороз айтында биз эч жаман айтпайбыз. Ай, кантип жаманатты кылып атабыз? Силер жаманатты кылып атпайсыздар. Эмне деп атабыз? Мухаммед айткан, булар кереги жок майрам деп атат. Ооба, мусулманга айтып атабыз. Ай, теңирчиге айткан жерибиз жок. Сиз эмне ошо болуңуз? Сизге айткан жерибиз, мен айтып атам. Бул мусулмандарга, чалагайымдарга, түшүнбөгөндөргө эмес. Бул мусулман намаз окуйм, мусулманча жүрөм деген адамдарга айтып атабыз. Болгон деп суроо берип атам. Жооп берсинчи. Менде бир суроо бар сизге. Биз ушул маселе боюнча дин башкармалыгына кайрылганыбызда алар мындай деп атышат. Биз мамлекет динден тышкары, дин мамлекеттен тышкары болгондон кийин, мамлекет ишине аралашпагандан кийин, бул мамлекет тарабынан бекитилген дата Ноорuz майрамы белгиленет деп атат да. Ошол себептен биз килгише албайбыз дейт. Сиз эгерде аябай коргоп жатпайсызбы өзүңүздүн позицияңызды? Эмне себептен ошону дин башкармалыгы ушул позиция менен чыкпайт анда? Биринчи маселе, дин башкармалыгы анда пасха күндөрү жумуртканы боеп алып майрамдашсын. Экинчи маселе, дин башкармалыгынын сөзү бул өзүнүн пикирин гана билдирген жок. Туура, мен деле каршы эмес. Мамлекет Ноорuz белгиленген, мамлекетте Пасха, Рождество белгиленген, мамлекетте жанагы башка майрамдар бар. Мен мусулман катары эки гана майрамды майрамдайм. Мындан сырткары тарыхый күндөрүбүз бар. Аларды сөзсүз түрдө тарыхый дата, бул биздин эгемендүүлүк алган күн, башка күн. Булар белгиленип турган күндөр, бирок майрам эмес, булар тарыхый күндөр. Себеп дегенде бул болгон чындык. Жеңиш мисалы үчүн 9 май жеңиш күнү деген сөз. Анан мындай Ноорuz майрам дегенде муну кыргыздын салты катары башка деп. Муфтияттын айткан сөзүндө андай жок. Себеп дегенде мен ошол жерде муфтий болуп иштегем. Менден кийин Рахматуллажы муфтий болуп иштегенде фатва чыгып келген. Анан бирок былтыркы жылы ошондой Ноорuzду мусулмандар үчүн айтышканда, мусулмандар майрамдаганга болбойт бул. Ал эми теңирчилер же жана башкалар жөн эле майрамдагысы келгендер аларга тыюу сала албайбыз. Себеп дегенде муфтият тыюу сала турган орган эмес деп айткысы келип атышат да. Анан эми ошентип муфтият быйыл фатва чыгарбаган болсо аны менен акыйкат өзгөрүп калбайт да. Мисалы үчүн муфтият көзүн жумуп алып деле күн жок десе эле күн бекинип калбайт, күн чыга бере турган болот. Же муфтияттын жанына бул киште туруп алып деле күн жок деген менен күн жок болуп кетпейт. Күн чыгып өзүнүн жолу менен агы менен кете бере турган маселе. Анан экинчи маселе, бул менин сөзүм эмес. Бул Мухаммед пайгамбарыбыздын сөзү. Биздечи Кыргызстанда улут аралык деп, анан кийин түндүк түштүк деп, уруу болуп, анан эми азыр партияларга да деп бөлүнүп атабыз. Азыр болсо мындай карап отуруп, коомчулукта негизи мына теңирчилер депчи, мындай алганда, башка агымдарды, диний агымдарды айтпай эле койгондо, кыргыздар өздөрү ошол теңирчилик, анан кийин мусулмандар деп бөлүнө баштадык. Бул ушул бөлүнүүнүн кандай коркунучу бар коомчулукка, сиздин пикириңизде? Бизде бөлүнгөн жокпуз. Бизде ислам динин кармагандар кармана берсин. Ошол. Себеп дегенде кыргыздардын көбү баптист болуп жүрөт, көбү йога болот, адвентист кылып көп. Буддист болуп жүрөт көбү. Биз ага каршылык жок. Ошол себептен мына партия деген кайдан чыккан? Партия деген бул жанагы
карама каршы туруу дегенден чыккан да, паат деген англис сөздөн. Бул кулдардын бириккен уюму болот. А биз каада салт үрп адат деп атканыбыз, биз өзүбүздүн ата бабанын жолуна чөйрө түшүүбүз керек деп атабыз. Ал эмне? Ал уруучулук. Мында жана теңирчилер болуп дагы бөлүнүп кетүү коркунучтуу. Бул киши айтат, жакшы айтат. Биз тийишпейбиз, жөн айтабыз депчи. Аны биз деле айткан жокпуз. Теңирчилерге мен айткан, дайым айтам. Бул айткан сөзү мусулмандарга багытталат деп. Теңирчилерге, коммунисттерге, же болбосо жанагыдай баптисттерге, башкаларга тиешеси жок. Болгону мусулманчылыкты карманган адам гана ошону туура кармаса деген сөз да. Анан экинчи бир маселе бар. Бул биздин жанагы мамлекеттик мындай бир дин боюнча саясаттагы азыр мен ойлойм ыргакка түшүп баратат. Себеп дегенде ошол салттуу динибиз кайсыл? Туура, бир убакта ошондой бир теңирчиликтин азыр айтып аткан кээ бир нерселер карманып келгенбиз, бирок ал биздин өткөн тарых болуп калды. Ал нерсеге биз кайтпайбыз. Ата-бабабыз тандап калган, тандап келген, кармаган ислам дини менен ошонун да ханафи багыты менен кетишибиз керек деп президент өзүнүн сөзүндө абдан туура айтты. Ошону мен өтө колдойт элем бул маселени. Андан башка биздин жолубуз жок. Эгерде тарыхка кайта бере турган болсок, анда көп нерсе кайра кете беребиз. Айта турган маселе, биз кыргызбыз, мусулманбыз. Биздин нукура салттарыбыз каршы келбейт. Эгерде кайсы бир салтыбыз каршы келип калса, динибизге дин салттан жогору турат. Норуз мусулманчылыктын майрамы эмес. Ошондой эле биз айтабыз, шариятыбызда арак ичпегиле деп, аны да айтабыз. Шариятыбызда ата-энени сыйла, аны да айтабыз. Шариятта уурулук кылбайт деп, аны да айтабыз. Бирок айтканга милдеттүүбүз биз. Ал эми ким аткарып атат жок, аны ар ким өзү билет. Мына келе атат бул жаңы жыл, биздин улустун улуу күнү деп койгон. Биздин бабалар илгертен бери майрамдап келе атат. Муну жакшылап өткүзөлүк. Ушул майрамда дагы айтарым, бардыгыңарды жараткан көкө теңирим, жаратылыштын касиеттери өтүп кеткен ата бабаларыбыздын апа-энелерин арбактары колдосун. Аман болойлук. Дайыма кыргыз улутун бийик көтөрүп, анткени биз улуу элдин урпагыбыз. Эч кимге кул болбойлук. Эч кимге бир нерсе сурабайлык. Эмгектенелик, тынчтыкта жашайлык. Бөлүнбөйлүк. Бул чыгарылыш тууралуу өзүңүздөрдүн оюңуздарды жана эмки чыгарылышка кандай жаңылык күтөсүздөр? Сиздердин оюңуздар биз үчүн өтө маанилүү. Албетте, комментарийге калтырыңыздар.